Шариатта бала эркелетүү кандай каралган? Биз кыргыздар жан жаныбарлардын балдарын аттары менен эркелетебиз. Мисалы, күчүгүм, кулунум, улагым деген сыяктуу. Араб элдеринде иттин баласы деген начар адамдарды айтышат, турбайбы? Деги эле динибизде, шариятыбызда балдарды туура эркелетүү өкүмү кандай? Эркелетүү пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок азыркындай сөз урп адатка байланган. Кээ бир сөздөр бизде урп адаттагылар аларга жакпайт. Алардыкы болсо бизге жакпайт. Кээ бир адамдын мимикалары, кылыктары, кыймылдары бизде туура айып көрүлбөйт, бирок аларда айып көрүлөт. Андайлар көрсөтсөң уят болот бизде, мисалы. Ошондой эле сөздөр менен деле аларда эң жаман эле сөзү ошол. Иттин баласы депчи, урушкан эле ошол да. А бизге окшогон сөккөндө билесиз го кандай арам сөздөрдү сөгөт. Тооба кылып адам коркуп турган, А бирок аларда андай жок. А бирок азыркындай кылып эркелетсе эчтеке эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хасан Хусейн разияллаху анху ушунча жакшы көрөт эле. Жумада минбарда мындай хутба айтат го. Небереси кеткенин көрүп хутбаны таштап коюп өтүшкөт да. Үстүнө мингизип алат эле. Пайгамбар ушунчалык эркелетип өтсө, бир сахаба келип сурайт: "Я Расулаллах, мен 10 балам бар. 10 баламды эркелетип өппөпмүн" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Ким райым кылбаса, ага райымдуулук кылынбайт" деди. Балдарга райымдуулук кылуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бул. Азыркындай бирок эми сиз айтып аткандай мына жаныбарлардын аттарын күчүгүм дейт, мышыгым дейт, башка дейт, бул жакшы көргөн сөздөн айтылмай аткан нерсе ал. Өзү бардыгы эле жаныбардын балдарычы аябай сүйкүмдүү болот да. Кичинекейиндечи, чоңойгондо ал деле уже жакпай калат да. А кичинекейинде бардыгы эле мышыктын баласы, иттин баласы, кандай бир барыбыз да билебиз да. Чөжөлөр кандай, бардыгы эле ошондой. Кулун, улак, эмнени алсаңыз делечи, кичинекейинде Аллах Таала ушундай кылып жараткан да. Ошонун улам буда ошентип жакшы көрүп айткан. Эч кандай зыян эмес. Жана пайгамбарыбыз балдарын эркелетип буну айттык.